Саламатсызбы урматтуу телекөрүүчү? Регион каналында сиздин назарыңызда төз эфир берүүсү. Бүгүн биз Жалал Абад шаардык сотунун судьясы Элмира Сулайманова менен Жалал Абад шаардык жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгынын бөлүмүнүн инспектору Асылбек Мамазакировдун ортосундагы орун алган жагдай боюнча сөз кылабыз. Негизинен бүгүн бизде конокто Жалал Абад облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгынын үгүт насаат иштери боюнча инспектору Айбек Сатыбалдиев жана ошондой эле Ички иштер министрлигинин ардагери, Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын ардагерлер кеңешинин мүчөсү Мухтар Исмаилов агайыбы чакырганбыз. Мындан сырткары биз экинчи тарап катары Элмира Сулаймановду дагы чакырганбыз. Анын ден соолугуна байланыштуу келе албастыгы айтылды. Ал эми анын жактоочусу Тилек Батырбеков болсо бүгүнкү эфирге келе турган болуп, бирок келген жок азырынча. Анда эмесе кош келдиңиздер. Мен суроону берип баштай берейин. Азыркы абал боюнча, ошол акыркы жагдай боюнча негизи окуя кандай болгон эле, сиз инспектор катары, ошол кызматкер катары айтып берсеңиз. Бул окуя өтүп кеткен жылдын 29 декабрынан 30 декабрга караган түндө ошо биздин кенже тескөөчү Жалал Абад шаардык жол кайгылуу кызматынын тескөөчүсү тарабынан ошол шаардык сотунун судьясы Элмира Сулайманова мас абалда бир автоунааны сүзүп жол кырсыгын жасап, бирок баягы кырсык болгон жерден таштап кетип бараткан жеринде бул через рация аркылуу ошол жабырлануучу билдиргенин биздин кызматкерге айтышкан. Ошол эле учурда көп узатпай эле бул машина кармалган. Негизинен ал жерде бул коомчулукта деле көрүнүп турат, эми то что баягы видеодо деле ошо роликте деле көрсөтүлгөндөй, бул жерде ал сот экенин деле же судья болуп иштегенин деле эч ким өзү айтпаган деле, эч ким билген деле эмес өзү негизинен. Бирок бул ошо мыйзам чегинде эле биздин инспектор азыр бузуулар кодексинин 310 беренесинде 3 бөлүгүндө баягы протокол түзүлөт, бузуулар протоколу. Ошол протокол түзүлгөн учурда, если каршы пикирлер жаралып, макул эместигин билдире турган болсо, ошол учурда баягы протоколго кол койбош керек эле. Ал протокол түзүлгөн. Протокол азыр биз ушул телекөрүүчүлөргө дагы түшүнүктүүрөөк болуш үчүн ошол окуялар камтылган видео сюжетибиз бар. Ошону коюп берсек, анан маегибизди улантабыз. Жабык көрүп атасыздар. Чын туруңуздар, анан билип аласыздар. Чыгышта мен көмөк сурап калдым уже. Мен анык айталам, булар сүйлөшүп алган алдын ала. Анын бардыгын мынакей сотто көрөсүңүздөр. Эми кандай болгону дагы биз өзүбүздүн милдеттерибизди көрсөтүлгөн мыйзамдардын инструкциялардын негизинде аткарышыбызга туура келет. Жалал Абад шаардык сотунун судьясы Элмира Сулайманованын берген арыздын негизинде бүгүн эки тарап кайрадан сот залына чогулду. А дегенде эле арыздануучунун жактоочусунун судьяга келтирген өтүнүчүнүн негизинде массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү сот залынан чыгарылды. Жабык түрдө өткөрүлөт. Ошон үчүн биз өтүнүчүбүздү канааттандырып, ушул мыйзамды сыйлап алган өкүлдү, андан тышкарында сыртта турган ушул ишке тиешеси жок адамдарды чыгарып, маалымат каражаттарын дагы чыгарып, ушу жабык түрдө өткөрсөң, массалык маалымат каражаттары сиздер калган чыксаңыздар. Келin çıkmaysan. Gelin çıkar. Жабык да. Эмнеге жабык? Ошону түшүндүрүп болбойбу? Сот залында видео байкоо бар экени, керек учурда тасманы алса болоору айтылган болчу. Бирок көп өтпөй сот имаратында электр жарыгы да өчүрүлдү. Соттун жүрүшүнө байкоо салуу үчүн келген эмдин ардагери сот ачык өтпөй жатканынан наразы болду. Бул соттун жабык өтүшү булар алдын ала судьялардын сүйлөшүп алгандыгын билдирет. Коомчулук билбесин дейт. Итак эле соттун абири плинтустан ылдый болуп турганда дагы 1 метр жерге киргизип койду. Бул соттор дегенди билдирет. Урматтуу кыргыз элим,
Бұл не дегендік? Урматтуу соттун төрагасы, урматтуу Санжар Исабеков, урматтуу мамлекет башчысы, бұл эмне дегендік? Иштин жүрүшүндө майы кызматкерине жактоочу алганга да уруксат берилген эмес. Инспектор 3-чү ирет сотко ишенбөөчүлүк көрсөтүп, ишти башка судья кароосуна өтүндү. Ал жактоочу Адвокат алғаны рұқсат берілмеді. Арыздануучу судья Эльмира Сулайманованын жактоочусу болсо, инспектор тарабынан түзүлгөн протоколдор мыйзамсыз деп эсептейт. Бул токтомдор, протоколдор мыйзамдарды колдонуу түрдө бузуу менен анын укугун кемсинтүү менен бузулган деп эсептейбиз. Ошондо биз сотто далилдеп беребиз ал жагын. Анан кандай чечим кабыл алат, эмне болор мен айта албайм. Протокол мыйзамсыз деген толтуруу деп эсептеп атасыз? Анын баардыгын мынакей сотто көрөсүңүздөр. Ал жерде бүткөндөн кийин видеону алсаңыздар болот. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөөчүлөр болсо, бул пикирге кошулбай турушат. Далилдер жетиштүү экенин, өздөрүнүн укугун аягына чейин коргошоорун билдиришти. Толук көрүнүп турат. Бул жерде бузуу фактылары болгону боюнча биздин кызматкер инспектордун кыймыл аракетинде эч кандай мыйзам бузуулук же башка кемчиликти көрө алган жокпуз. Биз ойлойбуз мыйзам чегинде ошол инспектор Мамазакиров тарабынан кабыл алынган, чыгарылган токтомдор күчүндө калат деп. Бұл мас бол, ушундай да болобу, тоо кылдым, Инспектордун 3-чү ирет келтирген ишенбөөчүлүгү канааттандырылды. Алдыңкы соттук отурум качан болот? Аны ким карайт азырынча белгисиз. Эскерте кетсек, 30-декабрга караган түнү Жалал-Абад шаарында Toyota үлгүсүндөгү автоунаа Nexia унаасын сүзүп алган. Текшерүү учуруна Toyota машинесинин айдоочусу Жалал-Абад шаардык сотунун судьясы Эльмира Сулайманованын тийиштүү документтери жок экени жана мас абалда унаа башкарып жүргөнү аныкталган. Натыйжада Сулаймандын автоунаасы унаа токтотуучу жайга киргизилип айып салынган. Бул жагдай бир катар массалык маалымат каражаттарына көрсөтүлгөн. Гүлзада Туребекова, Замирбек Тойчубаев, Регион. Сюжетти көрдүк. Бул жерде ошол айтылып жаткан инспектор Мамазакировдун тарабынан кандайдыр бир деңгээлде мыйзам бузууга жол берилгенби же толук бойдон мыйзамдуу аракет кылган деп айта алабызбы? Бул жерде эч кандай деле мыйзам бузуучулук көрүнбөй эле турат. Себеп дегенде ал өзүнүн жумушун аткарган. Мен жогоруда айтып өткөндөгүдөй, ушул кодекстин негизинде жумуш алып барган. Себеп дегенде ошо каршы пикир болуп, если макул эмес деген не только сюда ар бир айдоочу милдеттүү ошол каршы болуп, баягы макул эместигин билдире турган болсо, бул инспектор токтом чыгарганга укугу жок. Бул бизде жаңы кодекс боюнча баягы комиссиянын составына өткөзүлөт. Комиссия биздин өзүбүздүн баягы бөлүмдө түзүлгөн комиссия караш керек негизинде. Бул жерде толук ошол баягы кылган тартипти бузгандыгы боюнча толук мойнуна алып тиги кол коюп берип бар жогу жана болгондон кийин бул эми инспектор андан соң гана токтомду чыгарып атат. Протоколду түзүп. Бул жерде эч кандай мыйзам бузуучулук жок. Эми бул судья айым ошол протоколду жокко чыгарып берүүнү талап кылып сотко кайрылып атат да. Мына Мухтар агай, сиз ийим ардагери катары айтып кетсеңиз да, ушул ички иштер кызматкерлерине карата ушул кээ бир ушул эле күч органдарынын кызматкерлери тарабынан көбүнчө эми элде айтылып жүрөт. Мисалы, кээ бир органдын кызматкерлери ушул айрыкча ушул жол кайгыл кызматкерлеринин баш ийбестен, көп жерлерде мындай өзүнүн кол тийбестей сезип мамиле кылган фактылар айтылып жүрөт да эл арасында. Бул факты боюнча сиз кандай пикирдесиз? Бул судьянын кылып аткан аракети канчалык сиздердин биздин мына ийим кызматкерлеринин абийирине дейбизби же сот кызматкерлеринин абийирине дейбизби, кандай таасир берип атат? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына ушул окуя башталганына мына бүгүн 27 күн болуптур. 27 күндүн ичинде биздин Эльвира кызыбыз, кыргыздын Сайкал кызы ошо күнү майрамдаппы же кандайдыр бир жакшы жышандабы ичип алып машинанын айдагандыгында болуп турат. Болгондо дагы жолдо баратып бул мындайча айтканда ДТП жасаган. Жасап болгон учурдан качкан. Качып кеткенде берки машинанын айдоочусу дагы зирек жигит экен. Кууп барып, кармап,
102 кызматына чалат. Ушул болгон окуяны түшүндүрүп. Анан 102 ошол күнү жүргөн дежурствода жүргөн гаилерге тоюз ушул Асылбекке чыгып айтат, келгенде айдоочу кармап турат. Бары жокту түшүндүрүп, мына 27 күндөн бери айтпасак деле болот, бардыгы элибиз көрүп турат. Бул жерде мен Асылбек тууралуу ушуга чейин бир сөз айтып коеюн. Бул жигит 2018-жылы Кыргыз Республикасынын, энди мындай жалпак тил менен айтканда, биз өзүбүздүн кыргыз элибизге түшүнүктүү болуш үчүн ГАИнин кызматкери 2018-жылы республика боюнча самый лучший инспектор деген нам алган жигит. Эч качан мында мыйзам бузуучулукка барган жигит эмес. Бул жерде мына өзүңүздөр көрүп атасыз, 27 күндүн ичинде бир нече жүздөгөн интернеттен, YouTube, Facebook'дардан жазып чыгып аткан дарыны карасаңыз, бирини дагы ушу кызыбызды жактаганын көрө элекпиз. Мен дагы бир нерсени мындай чукул айтып коеюн. Şu Orta Азия эмес, eski post-sovetskiy стран деп коет, мына eski СССРдин ичинен, мамлекеттердин ичинен биздин кыргыз элинин билим деңгээли экинчи меседе турат экен. Ал дегени биздин кыргыз элинин аң сезиминин бийиктигини билдирет. Ошон үчүн комментарий бергенде 100% бардыгы ушул биздин кыз сайкалыбыз Элвиранын туура эмес жасаган жоруктары далилдеп турат. Айтарым, урматтуу биздин судья туура эмес жолго барган, эч кандай даже документтери болгон эмес. Кайрадан ал жерде бизде факттар бар, ошо эфирден же болбосо соттон айта турган жерде биз айта турганыбыз бар. Алдан башка дагы видеолор бар, оозунан кандай сөздөр чыккандары бар. Мен ойлоймун, эң туура эмес жакшы иш болбоду. Мына бүгүн Кыргыз Республикасында коопсуздук кеңеши болду. Мына өткөндө биздин жетекчилерибиз айтты эле, мамлекетибиздин кызматкерлери айтты эле, жогорудагы президентибиз жүрөгү менен күйүп атат мамлекетке деп. Жүрөгү менен күйүп атса, ушу биздин жетекчилер, ушу жогорку сот, Жеңиш Разаковтар карабайбы? Алар жүрөгү менен күйбөйбү, президентибиз күйгөндө. Кайрадан туура эмес маалыматтарды өздөрү алып алып, ушундай туура эмес жолдорго алып барып атат. Мен телекөрүүчүлөргө эскертип кетейин. Сиз регион каналында түз эфирди көрүп жатасыз. Бүгүн биз Жалал Абад шаардык сотунун судьясы Элмира Сулайманова менен Жалал Абад шаардык жол кыймылынын коопсуздугунун көзөмөлдүү бөлүмүнүн инспектору Асылбек Мамазакировдун ортосунда пайда болгон жагдайга байланыштуу маек куруп жатабыз. Бүгүн биз ошол айтылып жаткан судьяны дагы, анын жактоочусун дагы экинчи тарап катары эфирге чакырганбыз. Бирок судья өзү ден соолугуна байланыштуу келе албастыгы айтылган болсо, жактоочусу эфирге барамын деп, барууга аракет кыламын деген, бирок келген жок. Эми суроону улантып кете берсем, ушул соттун сот тарабынан кетирилген ушул кемчилдикти кайра эле ошол өзү иштеген жердеги сотко кайрылгандыгы сиздердин бир ишенимди кетирбедиби? Мисалы эми бир жерде иштеген адам бири-бирине мындай бири-биринин зыянына чечим чыгарышы кыйын да. Биздин угушубузча Элмира айым Жалал Абад шаарынын сотунун төрайымы болуп иштеген экен. Анын бул биздин таксыр жигитибиз, анын колунда иштеген. Биздин жогорку кеңештин депутаты Зиявдин айтты эле, карга карганын көзүн чокубайт деп. Жакшы жигит экен, билет экен карга карганын көзүн чокубагандыгын. Бизде чындыгын айтканда ишенбөөчүлүк ошол сотко чакырылган деле, эч кандай иш менен тааныштырбастан туруп, соттун башталышы кутты ушул маселени бизде туудурду, ишенбестиктүү жаратты. Ошол жерде биз айттык, инспектор айтты, шаардык майынын жетекчиси айтты, биз сиздерге ишенбөөчүлүк көрсөтөбүз. Жок, мен соттошум керек, мен чечишим керек деген менен мына өзүнүн дагы күнүн алды, инспекторлордун дагы убактысын алды. Ушинтип ишенбөөчүлүктү акыры биз көзү жетти окшойт, биз акырына чейин турушубузга аткарып шаардык соттун төрагасына өткөрүп берди.
Айбек мырза, сизден сурай тактап кетейин дегенде, ушундай ситуация болгондо, мисалы мына протокол жазылды, бул судья айым азыр ушул протоколду жокко чыгарып берүү өтүнүч менен кайрылып атат да, туурабы? Жокко чыгарып берүү. Бул канчалык мыйзамдуу болот? Протоколду толтуруп атканда, сиз айткандай Элмира Сулайманова эжекеде мүмкүнчүлүк бар эле го, мен макул эмесмин деп кол коюп бергенге да. Бар. Бул ушул логикалык жактан алып караганда, өзү макул болуп кол коюп берген протоколду кайра өзү жокко чыгарып берүүнү өтүнүп сотко кайрылганы канчалык мындай туура да? Бул боюнча мен жогоруда айтып өттүм. Негизинде эмне себеп менен бул протоколду жокко чыгаруу боюнча өтүнүчүн даттануусу мындай конкреттүү бир себептер да жок болуп атат. Анан биздин тескөөчүбүз, инспектор Абал өзүнүн жумушун гана аткарды. Так аткарды деп эсептейбиз. Биздин ушул бузуулар жөнүндөгү кодекске таянып. Анан бул жерде баягы ишенбөөчүлүк боюнча дагы негизинен башында эле биз келтиргенбиз. Азыр Муктар агам айтып кеткендей, негизинде бул ишенбөөчүлүк деген нерсени биринчисинде бул канааттандырган жок, акырында канааттандырып берди. Негизги конкреттүү бир себепти биз ал жерде жүйөлүү себепти көрбөй атабыз. Эмне себептен ушул толтурулган протоколду жокко чыгарып берүү өтүнүчүн. Телекөрүүчүлөрдөн дагы суроолор келип атат, билдирүүлөр, кайрылуулар келип атат, суроо талаптар. Көңүл буруңуздар дейт. Биз эгер ошол сот өзү жазага тартылбаса, анда эл дагы штраф төлөбөйбүз мындан ары. Биз дагы эми мындайча айтканда соттор өздөрү мыйзамды сыйлабай айткан болсо, биз дагы мыйзамды сыйлабайбыз дегендей өңүттү айтып атат. Мисалы ошол соттун өзүн жоопко тартса болбойбу, буга мыйзамдуу чара жокпу дегендер айтып атат. Анан эми сиздердин көбүнчө бул келген билдирүүлөрдө ошо ГАИ кызматкерлери туура кылып жатасыңар, мыйзам баарына бирдей болуш керек дейт. Мына дагы бир суроодо эмнеге мамлекеттик жумушта иштегендер ичип алып айдаса жаңылышты, майрамдады, эми болуп турат деп кой бере мындай чара көрүлбөш керек дагы, башка карапайым адамдар ушинтип ичип алып майрамдык кылып адашса болбойт деген. Эми бул сөздөрдүн негизги түпкү мааниси келип туруп, ошол жалпы эле мамлекеттик бийликке, анын ичинде ушу күч кызматкерлерине болгон элдин баягы ишенимин азайтып, эми соттор ушундай кылып атса, же башкалар ушундай кылып атса, биз деле ушундай кыла беребиз да дегендей бир бийликтин жалпы аброюна бир шек келтирип койбойбу, Муктар агай? Сиз кандай дейсиз? Туура айтасыз. Бул акыркы күндөрү, мен ачыгын эле айтсам, акыркы 1 жылдан бери Кудайга шүгүр жакшы эле болуп келатат. Мурдагыдай эмес. Азыркы күндөрү биздин жетекчилик алмашып, бүтүн бардыгы элге кызмат кыламын. Мен элимдин алдында жүзүм жарык болсун, башым бийик болсун деген жетекчилер отургандыгынын ушул бир себепчиси. Мурда эч качан мындай болгон эмес. Менин айтарым, бул берген суроо берген адамга мен ушинтип айтат элем. Азыр андай калган, андай болбойт. Эң кызыгы, биздики азыркы учурдагы иштеп аткан жигиттерибиздин милдети приказдарын аткарыш. А приказдарды жогорудан берет. Мына караңыз. Шул жаза кодекси каралып атканда, мыйзамдарды жазып атканда бир дагы сотрудник жок. Ардегер жок. Действующий иштеп аткан кызматкер жок. Ушундай башаламандык, боткодой кылып булар неме кабыл алышкан, закон. Мисалы, айыл жериндеги жашаган айдоочу ремен такпай келатса 3000 сом төлөйт экен. Шаар жеринде жашаган айдоочу ремен такпаса 1000 сом төлөйт экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу кыргыз элим, карап көргүлө. Менин оюмча бай адамдар шаарда, эчтекеси жоктор айылда. Эң туура сурап. Кийинкиси да мына энди оңдолуп, бул урматтуу биздин президентибиз кечегинде мына Айбек мырза азыр толуктап кетсе керек, көптөгөн нарушенияларды өзгөртүп, ошол боюнча сурайын деп атам. Айбек мырза, сиз айтып кетсеңиз, ушул акыркы кездери ушул кээ бир айып пулдардын көлөмү өзгөргөндүгү боюнча маалыматтар чыгып атат. Азыр конкреттүү түрдө
Кайсыл айып пулу мурда канча эле, азыр канчага өзгөргөнүн айтып маалымат берип кетсеңиз. Бул үстү жылдын 16 январь күнү президентибиз Жээнбек Сооронбашарович тарабынан транспорт каражаттарынын айдоочуларынын жол эрежелерин бузуу боюнча айрым бул жерде бузуулар кодексинде көрсөтүлгөн 123 берененин прим 1 биринчи бөлүгүндөгү көрсөтүлгөн кээ бир баягы авариялык кырдаалга көп таасирин тийгизбеген гана баягы түрлөрүнө айып пулдун төмөндөтүү жагы боюнча мыйзамга кол коюлуп, ошол расмий жарыялагандан кийин баягы күчүнө кирди. Токтоло кетчү нерсе бул жерде баягы жол белгилеринин талаптарын аткарбоо, жолдун жүрүүчү бөлүгүндө чийиндердин талаптарын аткарбоо, ошондой эле сырткы жарык берүүчү приборлорду же эскертүүчү приборлорду пайдалануудагы жол эрежелерин бузуу, светофордун тыюу салуучу сигналы же болбосо ошол жерде жол кыймылын жөнгө салуучунун жаң соосуна баш ийбей, ошол учурда эле баягы стоп линияларды тейлеп бузууларда ошол көлөмү 3000 сомдук айып пулдан 1000 сомдук айып пулга төмөндөтүлдү. Андан сырткары бул 15 календардык күндүн аралыгында төлөй турган болсо жеңилдетүүчү 50% дагы баягы жеңилдетүүчү жагдайы бар. Бул 500 сом айып. Андан сырткары биздин бузуулар кодексинде 121 берененин 4 бөлүгүндө камтылган баягы жасалма жана жалган мамлекеттик белгилерди тагып башкарып жүргөн айдоочуларга карата баягы бузуулар, бул азыр биздин бузуулар кодексинин жоруктар кодексине өткөрүлдү. Себеп дегенде бул штраф мурда 10 000 сомдук айып пул каралган болсо, азыр 20 000ден 30 000ге чейинки айып пулдар каралат. Ошол себептен бул жоруктар кодексине киргизилип, өзүнчө берене менен биздин бирдиктүү кылмыштарды жана жоруктарды каттоо бирдиктүү реестрине катталат. И жумушту, андан кийинки жумушту тергөө кызматына өткөрүлүп, тергөө кызматы тарабынан. Мухтар агай, сиз азыр айтып кеттиңиз да, областка жаңы жетекчи келгенден кийин бул иш ошо мына азыркы көрсөткүч бул жол кайгылуу кызматкерлери өз милдетин так аткарып атканынын көрсөткүчү деп. Жетекчилик жөнүндө сөз болуп кетти. Мен айтайын дегеним, азыр ушул Асылбек Мамазакиров бул катардагы кенже инспектор, менин билишимче, маалыматтардан караганда. Бул жигитке бир моралдык дейбизби, юридикалык жактанбы бир ушул мамлекеттин ЖКК башкармалыгы тарабынан бир колдоо болуп атабы, же бул баланы мисалы жеке өзү калып калбай атабы дегенде ушул ситуацияда өзүнчө мындай колдоо жок болуп калып калбай атабы. Мисалы эгер бул баланы эгер тетирисинче ушул бала туура эмес болуп чыгарышып, мисалы сиз айтканга тетири жыйынтык чыгып калган болсо, башка ГАИ кызматкерлерине бул өтө моралдык сокку болуп калышы мүмкүн да. Эгерде ушул сотубуз аягына чыгып, соттун тарабына чечиле турган болсо, айтпасаңыз дагы кут ушундай болот. Кыргызда жакшы сөз бар. Ташбаканын тагасы бар, бөдөнөнүн бөлөсү бар дейт. Асылбектин эч кими жок. Бирок артында эли бар, ардагерлери бар. Мындай таза балдарды коргогонго биз аракет кылабыз. Колубуздан келишинче, мына жетекчи деген сөздү айтып кеттиңиз. Жетекчилерибизден булар эndi азыр жалпак тил менен ГАИ эле деп кое берелик. Булар өзүнчө бир начальник управления азыр ушу күндө. Начальник управления ГАИники Бишкекте булардын конторасы. Эч кандай колдоо жок. Начальник управления ГАИ Исраилов Азамат Бөрбаевич дайындалганына 1 жыл болду. 1 жылдан бери келип, бирөөсүн келип сурап койбоду. Ай, кандайсыңар? Не жетишпей атат? Материальный, технический жактан кандай базаларга жардам берейин? Же болбосо шартыңар кандай болуп атат? Жок, андай маселе жок. Биздин балдар кайрылды. Жардам бериңиз. Биздин Жалал Абадта ушундай ситуация болуп калды. Жок, балык.
Айбек мырза, ушул санариптештирүү, региондорду өнүктүрүү жылынын алкагында мен ойлойм ушул жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу кызматы дагы бул четте калган эмес болуш керек. Ошол санариптештирүүнүн алкагында сиздерге дагы кандайдыр бир өзгөрүүлөр, кандайдыр бир жабдуулар менен, жабдуу техникалар, электроника менен иштер аткарылдыбы? Мисалы мурда бир жанагы бир мындай чоң бир иш компания башталган эле, баардык ГАИ кызматкерлерине баягы видео камераларды берип, ошондой ушул багытта кандай иштер аткарылды? Бул боюнча эми санариптештирүү негизинен бизде азыркы учурда өзүңүздөргө белгилүү болгондой эң эле биринчи маселе бул жанагы коопсуз шаар боюнчагы маселелер дагы бул азыр мына ушул стартта туруп Жалал Абад шаарына дагы коюлуп, Бишкек Ош бул Жалал Абад балыкчы жолдоруна баягы АПК камераларды орнотуу боюнча дагы жумуштар жүргүзүлүп жатат. Ошол эле учурда биздин шаарлардагы жолдордун кеңейтилгендиги бул эми конечно баягы жергиликтүү бийлик мэрия тарабынан аткарылып жатат, бирок алдыңкы жумуштар эле аткарылып атат. Баягы дополнительный секция деген светофордогу бизде объектилерде эч кандай жок болчу, азыр бүт ошол пайда болду. Ошол камераларды орнотуу боюнча. Негизинен ошол Жалал Абад шаарына буюрса 12 объектиге камера орнотулат. Бишкек Ош жолуна 32, Жалал Абад балыкчы шаарында 4 жайга. Андан сырткары бул бизде сиз айтып өткөн видео камералар, жабдыктар баягы алкагында, ошол коопсуз шаардын алкагында бизде азыр түзүлүп жаткан патрулдук милиция түзүмдөрү дагы бул этап менен кийинки этапта азыр эми Бишкек шаарында жумуш аткарылып толук менен жумуш жүрүп аткан болсо, эми кийинки этаптарда Ош областы, Жалал Абад шаары, ушу Баткен, Кызыл Кыя болуп келет эми ушул жылы. Ошол учурларда дагы баардык баягы ошо ылайыктуу техникалар менен дагы кошумча камсыз болобузго деген ойдобуз. Телекөрүүчүлөрдүн дагы кайрылууларын окуп берип коеюн. Качанга чейин соттордун жоопкерчилиги каралбайт? Эмнеге милдетин аткарган милиция кызматкерлери соттордун кайдыгерлиги үчүн жооп бериш керек? Эмнеге өлкө жетекчилиги ушундай окуяларга көңүл бурбайт деген бир кайрылуу бар экен. Эң негизги орган сот системасында иштеген адамдар ушундай бет тырмачылык кылып аткан болсо, анда карапайым адамдардын шор экен да. Кантип ушул шалаакылык нерсени үчүн министерство үн катпай карап отурат, түшүнбөй калдым дейт. Дагы бир телекөрүүчү айтып атат, протоколду кайсы мыйзам менен жокко чыгарылат, андай болушу мүмкүн эмес деген оюн айтып атат. 100% судья күнөөлүү деген сөздөр көп айтылып атат. Участковый бул сизге суроо экен Айбек мырза. Саламатсыздарбы дейт. Участковый милиция машинелерди тоскону туурабы, ошондой кылганга акысы барбы дейт. Мен бир нерсени айтып коеюн, соттун жоопкерчилиги боюнча. Туура, буларда кол тийбестик бар. Булардын жакасында чачынын приям турбаш керек да, ушундай таза болуш керек. Булардын кылган кылыгына караңыз. Сиз бая айттыңыз, булардын жоопкерчилиги кандай болот деп. Жок, жоопкерчилиги каралат. Мана бизде ушу мыйзамды көзөмөлдөөчү прокуратура органыбыз бар. Мына жаш жигит, энергичный жигит мына кече дайындалып келди. Кылмышты жасап, качып кетип бараткан жеринен кармалып отурат. Bunun üstünen kılmış işi kozgoluşu gerek sözsüz. Mıyzamda uşuntup tak aytılgan. Orus'ta uşunday termin var. Piyani zarılım, prestupnik degen. Turabay Bek Mırza. Anan menin aytarım. Bul hiç kaçan jokko çıkpayt protokol. Sot jokko çıkargan çeginde dağı. El karap durat, jurt karap durat. Prezidentimiz karap durat. Mana bugünkü Koopsuzluk Kengешinde aytты. Jogorku sottun судьясына, эжекебизге, prokuror болобу, кимиз болсо бүтүн мамлекеттик кол бийликтегилерге жакшы эле түшүндүрүп айтты окшойт. Силерге кандай далил керек дейт. 100% болуп атса дагы не керек деген болуп атат. Мана биз бүгүндөн баштап чынын айтканда
президентибиz өтө каттуу киришкендиги билинип турат. Кудай кааласа жооп берет деген ойдомун. Айбек мырза, азыркы айтылган суроого. Бул боюнча участкалык инспекторлор негизинен милдетине кирбейт. Ал бул машина тосуп баягы жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоонун тиешелүү немесин аткарганга эми ал өзүнүн учурунда эми баягы бир кылмыштуулук болуп же болбосо бир ошол бир автоунаада кылмышка байланыштуу бир факторлор боло турган болсо ошол моментте гана эми бир кандайдыр бир жол менен кармап тосуп жана атак туруп жумуш аткаруу бул функционалдык милдетине кирбейт. Участковый милиционердин өзүнүн участкасында илгерки тартип боюнча 2 саат өзүнүн территориясында şu жол кыймылы боюнча иштегени акысы бар эле. Бирок азыр деле бар. Эгерде Айбек мырза айткандай өзүнүн участкасында айдоочу маса абалында экендигиге аны көз жеткен болсо кармап протокол түзүп чакырып өткөрүп ыкчам аракет көргөнгө акысы бар. Кызматкер. Любой участковый эмес, любой милиционер. Билдирме менен Оштун милициясы Жалалабадтагы масты көрсө дагы кармап өткөрүп берсе керек. Бул эми жанагы ыкчам аракет. Кылмыштуулуктун алдын алуу. Негизи эле ушул көбүнчө мына элдин арасында көп түшүнбөгөн жагдайлар дагы эле бар да. Мына кодекстер дагы өзгөрүп атат, башка реформалар, формалдуу реформалар жүрүп атат да. Анан айтайын дегеним, мына телекөрүүчүлөргө учурдан пайдаланып бир так түшүндүрүп айтып кетсеңиз, Айбек мырза. Кайсыл учурда мисалы ошол ГАИ деп койлу, ГАИ кызматкери токтотконго акылуу, токтоткондон кийин кандай мына инструкция боюнча, сиздердин инструкция боюнча кандай мамиле болуш керек, кандай аракеттер жасаш керек, кайсынысы мыйзамдуу, кайсынысы мыйзамдуу эмес болуп калат. Эл так билип алса, эртеге мындай жакшы болот да. Бул негизинен биздин жумуш ушул жол кырсыктарынын алдын алуу жана болтурбоо, ошол учурда ошол профилактикалык иштерди алып баруу болуп саналат. Ар бир кызматкер өзүнүн экипажы менен биз тараптан баягы күндө жолго чыгып, бөлүнүп, дислокациянын негизинде жумуш алып барышат, экипаж болушуп. Ар кайсы учурда эми биздин өзүбүздүн дагы приказдарыбыз, тиешелүү приказдарыбыз бар МВДнын. Негизсиз эле баягы тосууга өзү мүмкүн эмес. Сөзсүз түрдө бир эреже бузуу же болбосо бир баягындай ориентировкада жүргөн автоунаалар катталган учурлар болуп кала турган болсо, ошол жумуш учурунда кармап тосконго акылуу. А так бизде ошол стационардык посттор бар. Стационардык посттордо негизсиз баягы тосуп жүктөрдү текшергенге баягы ал жерде башка кызматтын дагы өкүлдөрү менен чогуу болгондуктан ар бир автоунааны текшергенге биздин стационардык посттордо гана мүмкүн. Негизсиз баягындай жалпак тил менен айтканда жөнү жок тосуп эле бир айып жана кылганга акысы жок, сөзсүз түрдө жол эрежесин бузган учурда гана токтотуш керек болот. Токтотуп, телекөрүүчүлөрдөн дагы кайрылуу суроолор келип атат. Эми окубасак болбойт. Сулайманова Элмира эжеке инспектордон кечирим сурап, өз арызы менен кетиши керек. Судьялар туура кеңеш бериш керек. Эгер элдин ишенимине киргилери келсе, анда ушундай кылыш керек дейт. Ансыз деле элдин ишеними судьяларга азыркы учурда аз дейт. Дагы бир СМС келиптир. Карга карганын көзүн чукубайт деп жана айтып кеткен сөздөр экен. Эми бул окуяны Кыргызстандын баары көрдү. Бардык нерсе түз эфирге дагы берки тараптын келбегени мына күнөөнү мойнуна алганын түшүндүрөт дейт. Президентибиз туура эле элге күйүп иштегенде аракет кылып атса, ушуга окшогон соттор президентибизди токотпой моюн толгоп турганы туура эмес. Ушул багыттагы СМСтер көп келип атат. Мен учурдан пайдаланып азыр ушул акыркы жагдай боюнча сот Элмира Сулайманованын аракетине байланыштуу биздин кызматкерлер тарабынан элден кичине бир сурамжылоо уюштуруп көргөн элек, ошону коюп берсек.
Мас абалда унаа башкарып кармалган Жалал Абад шаардык сотунун судьясы Элмира Сулайманованын акыркы кадамдары кызуу талкууга алынууда. Ал өзүнө карата түзүлгөн протоколду мыйзамсыз деп эсептеп жатканына коомчулукта ар кандай пикирлер айтылып турат. ГАИ постоянно любой жерде туруш керек. Андай соттор вообще иштеш керек эмес, айдалыш керек. Бул деген өтө уят иш. Алар деген биздин күзгүбүз болуп, бизге үлгү көрсөтүш керек болчу. Тилекке каршы ошонун азабын тартат Кыргызстан. Мыйзам бардыгына бирдей да. Туурабы? Ошон үчүн бардык жерде кармаш керек мыйзамды. Анан мен органдын адамы менен да эле анан жолду эмени правила дорожного движенияны буза берсе болбойт да. Озук ишик болсо да байдын уулу сүйлөсүн деген макал ушуларга туура келип атат да. Эмне дегенде ал Элмира Сулайманова ал өзү сот органында иштейт. Бирок тескерисинче ал коомчулукка өзүнүн ким экенин мыйзам тартиби боюнча үлгүлүү адам болуш керек да. Анан ичип алып туруп, анан бир машинаны коюп, анан качып кетип, андан сырткары баягы кыз болсо энесин коруктатып алып туруп, анан кийин тиги инспекторлорду күнөөлөп, менин кол түбөстүгүмө тиги кол салдынан башка деп туруп. Социалдык тармакта да судья менен инспектордун соту кызуу талкууну жаратып турган чак. Эми эки тараптын иши кандай чечилери коомчулуктун көңүл сыртында калбайт. Мындай айтканда карганын көзүн карга чукпайт. Ал жерден сотко ошол жерден 10 жолу берсе дагы, эгерде ошол жерде адилет деп чындыкты чыркыратып тууруп чыга турган ушундай күчтүү соттор эле туура чечим чыгарбаса, баягы баялынын таягы болот. Бул көрүнүш жогорку кеңеште да айтылды. Тартип комиссиясы мас абалда жол кырсыгына кабылган судьянын аракетине баа бериши керектиги белгиленди. Бул сот тартип комиссиясы ушундай иштерди караш керек. Жогорку соттун төрайымы бар. Карап бул чекит койбосок болбойт да мындай иштергечи. Эгерде ошол протокол түзгөн майы кызматкеринин протоколун эртең жокко чыгарып койгон болсо, башка майы кызматкерлер эч кандай сотторго же болбосо жогорку эшелондо иштеген депутат болобу, министр болобу, укук органдары болобу, эч ким андай протокол түзбөйт анда. Мне кажется, там не следственные судьи рассматривают. Но сейчас нужно сказать для объективности, что материалы в отношении судьи, насколько нам известно, поступили в дисциплинарную комиссию. И только после этого вопрос о привлечении ее к ответственности будет решаться. Ушундай адатка кыжырланып атат, күтүп атат. Эми коомчулук мына эми көрөлү. Сотту тиги кайра эле сот карап атат. Эми мындан кандай жыйынтык чыгат экен? Аябай тынчсыздануу менен күтүп атышат. Эскерте кетсек, Жалал Абад шаардык сотунун судьясы Элмира Сулайманова 30 декабрда мас абалда унаа башкарып бара жатып, башка унааны сүзүп алган. Документтери жок болгондуктан ага протокол түзүлгөн. Көп өтпөй аны жокко чыгарып берүү үчүн өзү иштеген сотко кайрылган. Азырга чейин 2 ирет сот отуруму болуп, мындай инспектор 3 ирет судьяга ишенбөөчүлүк көрсөтүп, ал канааттандырылды. Сот иши белгисиз мөөнөткө калган. Гүлзада Торобекова, Ахмет Кеңешев, Регион. Азыр ушул сот иши кайсыл стадиясында турат? Азыр ушул каралып аткан иштин абалы кандай да, кайсыл чегине жетти? Менин түшүнүгүм боюнча, Сариев судья, Кудайга шүгүр деп бошонуп отурган чагы, неге дегенде биздин угушубузга караганда, ошол эле сотто ошол жерде турганыбызда, ошол жерде иштеп аткан балдар, кыздар айтып атат. Жогорудан команда болгон, ушул кызыбызга жардам бересиңер дегенде. Жардам берейин десе, эл турат. Жардам бербейин десе, бул турат, жогору турат. Не кылышын билбей туруп калган чак эле. Эми биздин өтүнүчүбүздү канааттандырды. Бул шаардык соттун төрагасына барат. Шаардын соттун төрагасы энди мыйзам боюнча ушундай. Же Сузакка, же Базар Коргонго ушу бөлүп бериши мүмкүн. Лучше ошко бөлүп береби, и то жакшы болот эле. Бирок бая айта кеттим, кайра ушуну айтып коеюн. Кылган, жасаган жоругу өтө туура эмес. Мен ойлоймун, эртеден баштап ушу прокуратура деле бул ишке киришсе керек. Кылмыш козгоого негиз бар. Азыр бизге такталбаган маалыматтар келип атат. Судья Элмира Сулайманова өз арызы менен кызматынан кетти деген маалымат келип атат. Инспектордун үстүнөн жазган арызындагы кайра
кайтарып алды деген. Эми бул маалымат канчалык туура эмес экенин биз азыр так билбейбиз. Эми азыркы күндөрү провокаторлор көбөйүп кеткен. Биз эч качан бирөөгө ишенбешибиз керек. Только юридикалык тастыкталган гана кагаздар менен иштешибиз керек. Кабарыңыздар жок. Бизде кабар жок. Эгерде ушундай кылган болсо, мен бая башында айттым го, кыргызыбыздын сайкал кызы деп. Өтө бийик болот эле ушундай болгондо. Биз айтып коюшубуз керек, урматтуу телекөрүүчүлөр, эгер ошол айтылып жаткан, сөз болуп жаткан Жалал Абад шаардык сотунун судьясы Элмира Сулайманова же анын жактоочусу Тилек Батырбековдун ушул айтылган пикирлердин бардыгына жообу же каршы пикири болсо, биз аларга эфирден убакыт берүүгө даярбыз. Азыр телекөрүүчүлөрдөн келген дагы бир суроо экен. Негизи эле ошол ГАИ кызматкери бир токтоткондо бир убакта канча машинени токтотконго укугу бар? Кээде 10-15 машинени бир токтотуп алат дейт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мен бир сөз айтып коеюн. Эгерде жорук жасаса 2-3 чексиз машина токтотсо болот. А так вообще мыйзам бузуучулук болбосо токтотпойт. Көзөмөл гана жүргүш керек. Ошон үчүн жол кыймылынын көзөмөлдөө кызматы деп айтылат. Көбүнчө рейд деген сөздү көп колдонуп алып, ошо рейд эмне десе эле рейд деп токтотуп алып документтерди көрө бересиңер. Ушул рейд деген сөзүңөр эчтүгөнбөдү деген иретте да бир сөз келиптир. Негизи айтайын, мен мындай сурап кетейин. Рейдтер чындыгында көп өткөрүлөбү же мындай негизи мындай бир кандайдыр бир определенный өзүнүн анык так бир убакыттары болобу да? Рейд эми биздин кызматта рейдтин өз түрү көп да эми. Ошол ар бир биздин кызматтагы өзүнүн багыты боюнча, мисалы баягы жол көзөмөлдөө тобу, техникалык абалдарды жөнгө салуу тобу, ушул ар топтордун баягы Пароску деген топ неме линия менен иштеген кызматтар бар. Ар биринин өзүнүн рейдтери бар, определенный срогу менен. Если ошол эгерде рейд деп тосуп, азыр бизде рейдтей турган болсо, тастыктоочу негизи кагаз болот. Себеп дегенде ал биз тараптан бекитилип жөнөтүлөт кызматкерлерге. И ошо район шаарлардагы жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмчөлөрүнө. Ал жөн эле рейд деп айтканын билиш үчүн кандай кылыш керек, мисалы айдоочу? Ал мисалы каалаган убакытта эле ГАИ кызматкери кайсыр бир бизде рейд болуп атат деп токтотуп документин сураган болсо, рейд болуп атканын тастыктаган бир нерсе сураса болобу? Мен жогоруда айтып өткөндөй, бул атайын буйрук болот да анын колунда. Рейд ишмерчемдин негизинде баягы жүргүзүлөт, эми бизде рейдтер. Ошол рейдтин жүрүшү боюнча мисалы 102 кызматынан дагы тастыктап билсе болот чалып. Ушундай рейд барбы, жокпу негизинде. Кечиресиз, азыр бир суроо келип калды, сизге байланыштуу суроо экен. Исмаилов Мухтар ага, сизге ийгиликтерди каалайбыз, чындыкты сүйлөп атасыз дейт. Эми турак жайы боюнча дагы түшүндүрүп кетсеңиз, бир канча батирлер кайтарып алынды дедиңиз эле. Ошол иштер кайсыл деңгээлге жетти? Жакшы суроо болуптур, рахмат. Мен мурдагы сурооңузга кичине токтолуп кетким келет. Рейд боюнча. Мына энди бизде акыркы күндөрү өзүңүздөр көрүп атасыздар, элдин саны көбөйдү. Шаарга кирип чыккан автомашиналар көбөйдү. Менимче көп машина кирип чыгат да. Менин айтарым, урматтуу туугандар, туура түшүнүшүбүз керек. Биз тынч жашашыбыз керек. Эч кандай кылмыштын бизге кереги жок. Мына акыркы 2 күндө алалык. 2 машинени урдап кетти. Ошондой мезгилде биздин дежурныйга 102-ге кайрылганда срочно объявить этет. Рейд, перехват деп. Ошондой маалдарда туура ар түрдүү машинени токтотуп текшерүүгө ар бир милиционердин акысы бар. Анан ГАИлердин жанында жүргөндөр дейт. Туура ошо мезгилде спец взводдун балдары бар, аларды сөзсүз кошуп берет. А экинчи турак жай боюнча туура айтасыз. Турак жай маселесини, боткосуну чыгарып кеткен мурдагы биздин областтык ички иштер башкармасынын башчысы болгон. Азыр дагы кыйратып атат Баткенди, чек-араларды. Ушул тааныштарына, өзүнө жакын адамдарга көптөгөн квартираларды бөлүп берген. Сөз берген. Эгерде бирөөсү тастыкталса, мен жумушуман кетем деген.
Jigittin sözü. Bırak alı şu gün geçen üstünden çıkalım. Biz 27 kvartiranı tasdiqladık. Onun içinden oturum menen 14 kvartiranı aldık. Da действительно bürösü sotqa kayırıldı. Çınını aytқанда тура эмес Госрегистрден маалымат берилгендигине байланыштуу сотко кайрылып алып өттү. Тура эчтекеси жок экен. Азыр 13 үйдөн 4-өсүн алып турабыз. Экөөсүнү булар бербей коюшундагы жолун тапкан. Квартира ала турганды чаткалга, тогусторого, таш көмүр, алабукага перевод кылып койгон. Bir күндүн ичинде. Эртең менен 9-да тогустороодо болосуң деген болгон. İş жүрүп атат, урматтуу туугандар, урматтуу кесиптештер. Куда кааласа булар бардыгы чыгат. 2 үйү бар. 2 үй салганга участогу барлар алган. Акишип деген алган. Жогорку кеңеште дагы ушул вопрос каралды. Бакыт деген мен фамилиясын билбейт экенмин, Райым Кулуптеев, Райымбеков дейби. Министрге кайрылып атат, урматтуу министр, академияны бүткөн. 8 баласы бар экен. Болсун. Ömrü uzun bolsun, baktılуу bolsun, atasını kesibini alsın. Nübürok, 2 ayalı var da, üyü var da, jayı var da, zakonda андай karalgan emes de. Kuda kalasa, kalganda karalып alabız degen ümittebiz. Мына өзүңүз чек ара жөнүндө айтып кеттиңиз. Мына Ички иштер министрлигинин ардагери катары ошол жерде болуп аткан ситуацияларга жөн эле мындай өзүңүздүн бир пикириңизди билдирип кете аласызбы? Ал жердеги маселелерде канчалык тараптардын мындай аракеттери канчалык туура же туура эмес болуп атканы боюнча. Сиз мухтарам. Мен Баткенди жакшы билген адам катары ушуну гана айта аламын төмөндөгүлөрдү. Мен 5 жыл иштеп келдим. Баткен чыры 95-96 жылы болгон чырларга дагы биз барганбыз. Как милиция кызматкерлери болуп, ошол жерде жатканбыз. Ошол азыркы тажиктин үйлөрү турган жерлер бүтүн кыргыздын жерлери эле. Чаркуу деген жердеги, Ак Суудагылар. Мен айтамын, бул жерде карапайым калктын кымындай дагы күнөөсү жок. Кымындай дагы күнөөсү жок. Бул кандайдыр бир топтун гана уюштурган иши болушу мүмкүн. Неге? Контрабанда өтүш керек. Мен ушуну жакшы билемин. Карапайым калкта кымындай жок. Да, действительно 4 баланы камады, экөөсүнү чыгарды элдин кысымы менен. Но бирок бул ошол эле буздагы биздеги иштеп кеткен жигиттин кемчилдиги деп гана мен билемин. Орун басары дагы тергөө боюнча ушул жерде иштеп Жалал Абадты наркы берик кылып жүргөн, туура эмес иштерди жасаган жигиттер дагы топтолуп алышыптыр. Баткенге барып. Ушу күндөр, ушу боюнча мен дагы эле суроо болуп калышы мүмкүн, айтып коеюн. Ал кишинин мезгилинде ротация деген чыр чыккан. Бир экөөсү жумушунан кеткен. Кайра келип отурат. Министр курсы дела 2 жолу келди, 2 жолу бетме бет отурдук. Ушул ротация тууралуу, квартира тууралуу 3 милиция ишинен уволиться болду. Министрдин приказы менен текшерсе болот. Куда кааласа, насип кылса, мына мен бая башында айтып кеттим, азыр тынч эле иштесе болот экен го. Кызматкерлерге жардам берсе болот экен го. Ушу күнү bir neçe milyon demeyin, men tağın ele aytayınçı, menimçe şu 17 milyon so'mдук материалдык, техникалык базасыны Удуда чыңдады. Айбек мырза, сизге суроо келиптир. ГАИ кызматкери нагрудной камерасы жок болсо документ бериш керекпизби? Же дислокация сураш керекпизби? Кандай кылабыз ушундай акыбал болгондо дейт. Машинеси жок болсо да, баягы кызматтык унаасы жок болсо токтотсо, токтош керекпи, токтобош керекпи дейт. Бизде эме кызматтык унаасы жок малда пешет патруль деп коет, ал дагы каралган эме жөө кызматын аткаруу боюнча ал учурда токтош керек. Если ошол баягы жол кыймылынын эрежесин бузган факты боло турган болсо, ошол тоссо токтойт. Эми өзүнө жеңил, өзүнө караштуу баягы менчик автоунасы менен өзү акыркы күндөрү мына бизде азыр андай нерсе жоюлуп кеткен. Азыр биздин атайын жабдылган автоунаалар менен гана жумуш алып барууда. Бул мен тактап дагы айтып кете аламын. Себеп дегенде ар бир биздин кызматкер өзүнүн автоунасы менен баягы бекитилип берилген мамлекеттик автоунаа менен иш алып барып атат, экипаж болушуп. Анан
дислокацияларды сураган боюнча бул ар бир водительдин, айдоочунун өзүнүн укугуна кирет. Дислокациясын көрсөт дегенде, мисалы биз тараптан кызматкерлер сөзсүз түрдө көрсөтүү керек айдоочуга. Бир күн мурун кечиресиз, бир күн мурун ичкен болсо дейт, эми бул суроо көпчүлүккө кызык болсо керек. Бир күн мурун ичкен болсо, эртеси кичине жыты калган болсо дейт, бирок өтө эле мындай соо эмес экен да, нетрезвый болуп калат да. Айып пулу канча? 17.500 сом. Деги эле ушу Кыргызстанда, Жалал Абадта, биздин областта ушу мас болуп машина муну айдагандарга байланыштуу көрсөткүчтөр кандай бир өзгөрдү ушул айып пулдардын жогорулашы менен? Бул азыр бизде талдоо жүргүзүлүп турат да, ар бир жылга салыштырмалуу. Мисалы бизде могу өтүп кеткен 2019 жылы жаңы кодекстердин кирип иштеп башташына байланыштуу айып пулдардын көтөрүлгөндүгүнө байланыштуу ошол мисалы мас абалда машина автоунаа башкаргандардын саны бир топко эле кыскарган. Тиги негизги эле баягы жалпы жол кыймылынын эрежелерин бузган табылган саны дагы бир топко азайды. Себеп дегенде бул азыркы учурда белгилүү болуп калды. Такси кызматын көп колдонушу баштады бизде. Ушул айдоочулук курамдар баягы бул эми бизге маалым да. Быйылкы жылдын эсебинен 2019 жылдын эсебинен 877 баягы мас абалда автоунаасын башкарган айдоочулар кармалган. Ал эми былтыр 1748 айырмасы чоң. Себеп дегенде мас абалда автоунаа айдагандардын саны кыскарды. Ошол эле учурда бирок салынган келип калды. Кечиресиз. Бузуулар жөнүндө бул эми экинчи тарапка байланыштуураак суроо экен. Бузуулар жөнүндө кодекстин 329-статьясынын талабы боюнча укук бузуу жөнүндөгү токтомго ким кол коет? ГАИ кызматкери ошол мыйзамды сактаганбы? Эфирде катышып жаткандар протоколго эмес, токтомго судьянын арыз келтиргенин билесиңерби дейт. Бул эми ошол менимче ошо экинчи тарапты колдогондор жактан берилген суроо болуш керек. Жооп берип койсоңуз. Бизде убакыт азыраак, тезирээк. Эми бул жерде мен может быть сөздөн кетип калган болушу мүмкүн. Эми протокол деп негизи ооба туура эле ошо чыгарылган токтомду жокко чыгаруу боюнча өтүнүч келтирген. Ал эми баарыбызга белгилүү эле болду. Бир сөз менен протокол деп айтылып калган болушу мүмкүн. Атак ал жерде бузуулар кодексинин негизинде көрсөтүлгөн эч кандай бир баягы мыйзамды бузууга биз тараптан инспектор тарабынан бузуу болгон эмес. Бул башында мен жогоруда эле айтып өтүп кеттим. Ал эми көрүп отургандыр дейм. Бизге бөлүнгөн убакыт акырына чыгып атат. Азыр бул акыркы жагдайлар боюнча ушул ИИМ ардагери Муктар Исмаилов агайга 1 минутта, биздин инспектор Асылбек Айбек Сатыбалиев мырзага 1 минутта убакыт берип беребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу кыргыз элим, менин айтарым убакыттын тардыгына байланыштуу кыска эле айтайын. Бая тажик чегарасы боюнча болуп калды. Урматтуу баткендиктер, сиздер Манас атабыздын урпактарысыңар. Дальше ушундай катуу тура бериңиздер. Бул биринчиси. Экинчиси, Исраилов Азамат жигитибизге айтып коеюн, начальник управления ГАИге. Сиз иш жасаганыңызда экөөбүз жолукканда мен сизге айттым эле. Мамлекеттик автоинспекциянын кызматкерлеринин ичинен сиздердин жүзүңүздөрдү көтөргөн ушуга окшогон инспекторлор эмне үчүн ушуга окшогондорду офицерский должностька сиздер көрсөтпөйсүңүздөр. По-моему, сиз көрсөтпөйсүз. Сариевке дагы айтканмын. Сатыбалдиевке дагы айттым. Эмне үчүн мындай болуп аткандарын мен ойлоймун. Значит, ушуга окшогонду аткара алсаңар, сиздер үчөөңүздөр дагы татыксыздар. Ушундай сотрудникти коргоп койгонго жок дегенде сөз кошуп бере албай атасыздар. Урматтуу менин кыз сайкал карындашыма айтар элем. Бул кол тийбестик мас абалында иштебейт сизге. Бул элдин түшүнүгү ушундай. Сиздин түшүнүгүңүзгө дал келбейт. Дал келсе дагы сиз закон менен өзүңүздү коргобоңуз. Элдин назары жаман, элдин каргышы жаман. Ачык болойлук. Анан кийин акырында айтарым. Урматтуу элим,
Biz bardıq ele jaman jakты көрүp жатып калбайлык. Биздин мамлекетте жакшы жактар, жакшы ишканалар ачылгандар, жакшы болуп аткан иштерибиз бар, иштеп аткан мыйзамдарыбыз бар. Biz мына бүгүнкү күн айтып атат. Чын жүрөгүнөн айтып атат. Өткүрбек айтмакчы. Урматтуу президентибизге кол болуп берейлик, бут болуп берейлик, бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып, жардам берейлик. Мен сиздерди ушуга чакырып кетем. Рахмат. Эми бүгүнкү күндүн темасы баягы ушул биздин кызматкер менен бүгүнкү жагдай болгонуна байланыштуу биз эми азыр акыркы сот чечими чыкканга чейин биз бир комментарий же бир нерсе бир тараптуу болуп бир айтканга акылыбыз жок. Ошондуктан биз баягы туура чечимди күтөбүз, эми туура чечим чыгат деген үмүттөбүз. Белгилеп коюш керек, бул жерде мына бир-эки СМСтер келди. ГАИ кызматкерлери дагы мындай көзөмөлдү күчөтүш керек. Алар өздөрү баш болуп жол кыймыл эрежелерин бузуп жүргөн фактылар дагы бар деген мындай СМСтер дагы келди. Бул боюнча эми ички тартип боюнча дагы бир 10 секундтук убакыт берсеңиз. Урматтуу Кашкар Астаханович, Сузак районунда 300 миңдей эл жашайт. Жалал-Абадта 120 миң ел жашайт. Сузак районунда 7 мамлекеттик автоинспекциянын кызматкери бар. 150 миң жашаган областтарыбызда 50ден 60тан бар. Жалал-Абад шаарыбызда 7 инспектор иштейт. Каягына жетишет. Исраилов сизге эки дүйнө мындай сөздөрдү айта албайт. Кичине көңүл буруп коюшуңузду каалаймын ушуларга. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз Жалал-Абад шаардык сотунун судьясы Элмира Сулайманова менен Жалал-Абад шаардык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоочу бөлүмдүн инспектору Асылбек Мамазакировдун ортосундагы жагдайга байланыштуу маек курдук. Биз эки тарапты тең чакырганбыз. Судья Элмира Сулайманова ден соолугуна байланыштуу келе албастыгы айтылды. Ал эми анын жактоочусу Тилек Батырбеков болсо эфирге барууга аракет кыламын деп, бирок келген жок. Ал эми бизде бүгүн конокко келген, студияга келгендер Жалал-Абад облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын үгүт насаат иштери боюнча инспектору Айбек Сатыбалдиев болду. Жана ошондой эле Ички иштер министрлигинин ардагери, Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгынын ардагерлер кеңешинин мүчөсү, Сузак районунун ардактуу аты уулу Исмаилов Мухтар агай болду. Сиздерге чоң рахмат. Сиздерге рахмат, журналисттерге рахмат. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирди мен Өткүрбек Рахманов алып бардым. Келерки эфирлерде көрүшкөнчө сак саламатта калыңыз.